Саламатсыздарбы? Биз азыр элдиге белгилүү болуп аткан курдак деп сөөгү менен жейт. Ушу сөөгү зыян болду экен, бул кандай болду экен деген элдерге чоң маалымат кетип атат. Ошону мен баштан аяк көрсөтөйүн. Бул курдак сөөгү менен, эти менен да жейт. Аябай даамдуу да келет. Бул жегенде да арманда, жебегенде да арманда дегендей да. Биз эми бул этти бир сыйра кичине мариновать этип 1 саат, 1 жарым саатка чейин неметебиз. Ага кадимки эле эч нерсе кошулбайт. Мына сарымсак, чеснок, туз кадимкидей эле, черный перец, кара мурч, красный перец, кызыл мурч. Чесноктон кошуп, бир сыйра аралаштырып алабыз муну. Мына аралаштырдык. Андан кийин кадимки эле картошкабыз мына. Кадимки эле картошка. Эт мариновать эткенге чейин картошкабызды тууралап алышыбыз керек. Картошканы кадимкидей эле кылып, мынтип кезип алабыз. Буга дагы кичине мына туз. Буну дагы кичине мариновать этип коюш керек. Кара мурч. Чеснок. Бул деген афганский казан деп айтылат экен да. Главный ушул эң эмеси ушул экен да мунучу. Бул 2 литрден баштап 15 литр, 20 литрге чейин бар дешет. Бул 2 литрлиги. А берде болсо 6 литрлиги бар. Анда эмесе биздин мына этибиз дагы 1 саат, 1 жарым сааттай болуп, уже мариновать этилип, уже бүт баары даяр болуп калды. Этибиз даяр болуп эмет тургуча биз деген азыр картошкабызды биз майга бир сыйра кууруп, даярдап, эметип алышыбыз, кызартып кууруп алышыбыз керек. Азыр мына картошкабызды бияка майга бир сыйра кызартып кууруйбуз. Этибизди салып даярдайбыз. Мына биринчи могу сөөк бар жерлери, мындай калың жерлерин биринчи астына салып алабыз, мындай кылып. Мына мындай кылып астына салып алабыз. Мындай кылып сөөктөрүн астына салып алабыз. Ортосуна болсо эттерин, мына кичине эттер менен аралашкан эттерин салабыз. Анан үстүнө болсо кичине май аралашкан эмесин салабыз үстүнө. Мына биз деген казандын ичине салдык. Баарын жанагындай кылып астына эттин, үстү сөөктөрүн, осундай эме баарын салып даярдадык мына. Мына жарымына чейин суу болуш керек. Мындай кылып жарымына чейин суу болуп туруш керек. Мунун крышкасы болот мындай. Крышкасын жабабыз мындай кылып. Муну болсо эми аябай кыстырып, мындай катуу бурайбыз. Анткени берде эки жеринде бар, баягы боздук чыгып туруш керек экен да. Кайнагандан кийин тысылап үстүнөн жел чыгып, баягы ичинде неме кылып турат да. Мындай кылып. Муну башында чоң газга биринчи кайнаганга чейин чоңураак газга күйүзүп алабыз. Башында кайнаш керек. Кадимки жана эт кайнаткандай очокко кайнатып биринчи кайнатып алабыз го. Ошондой кылып бир сыйра кайнатып алып туруп, анан кийин отун азайтып, баягы кайнагандан кийин азайтып, баягы дендей акырындан кайнагандан кийин бир 3 саат бышыш керек. Мына эмесе анда жанатан берди айтылып аткан тамагыбыз мына 3 сааттан кийин мына даяр болду. Тамагыңыздар даамдуу болсун.